Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Жогорку кеңештин апта ичиндеги ишинин жыйынтыктарын чагылдырган парламент программасы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бир катар өлкөлөрдүн элчилерин кабыл алды. Абдан көп маанилүү долбоорлорду каржылады. 2022 жыл эмнеси менен эсте калды? Быйыл ушул бир жылдын ичинде көп мыйзамдар жазылды. Балдарга майрамдык маанай тартууланды. Жакшы күндөрдө, жакшылыктарда дагы көргөнбүз, кубанган күндөрдө самайбыз, жаңы жылда жакшылыктар болсун, оорубасын. Төрага Нурланбек Шакеев Жапониянын Кыргызстандагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Хидеки Годаны кабыл алды. Жолугушууда Кыргыз-Жапон кызматташтыгы, анын ичинен парламенттик алакаларды арттыруу тууралуу сөз болду. Төрага Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин жайкы алгылыктуу аракеттерин белгиледи. Андан тышкары Нурланбек Шакеев Кыргызстандын жаштары Жапониянын алдыңкы окуу жайларында билим алып, тарыхы бай, технологиясы өнүккөн жана маданияты менен өзгөчөлөнгөн мамлекеттен тажрыйба топтоп келүүдө. Алсак, адам ресурстарын өнүктүрүү боюнча стипендиялык программанын ЖДС алкагында жүздөгөн студенттер магистр даражасы боюнча билимин жогорулатууга жетишип, азыркы тапта Кыргызстандагы маанилүү тармактарда эмгектенишүүдө. Андыктан бул багытта калыптанган байланышты мындан ары да өнүктүрүүбүз абзел деп кошумчалады төрага. Ошондой эле төрага Нурланбек Шакеев Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев менен дагы жолукту. Баарлашууда уюмдун алкагында бир тууган өлкөлөр ортосундагы маданий алаканы арттыруу белгиленди. Төрага кылымдардан келе жаткан көөнө кадал салт, руханий баалуулуктарды бир тууган өлкөлөр арасында жайылтып, дүйнөлүк деңгээлде таанытуу кажет. Мында Түрксойдун ролу өзгөчө экенин билдирди. Ошондой эле кыргыз элинин белгилүү акын жазуучуларынын чыгармаларын түрк тилине которуу менен жалпы түрк окурмандарына жайылтып жаткан үчүн уюмга ыраазылык билдирди. Ошондой эле спикер Соода өнөр жай палатасынын жаңы шайланган президенти Темир Сариев менен жолугушту. Жолугушууда төрага Нурланбек Шакеев экономиканын өнүгүүсүнө Соода өнөр жай палатасынын кошо турган салымы чоң экенин белгилеп, андыктан тажрыйбалуу ишмер катары өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу, ишкерлерди колдоо жана эл аралык соода байланыштарын кеңейтүү жаатында жигердүү эмгектенесиз деген ишеничин айтты. Темир Сариев жаңы жетекчи катары жасай турган иштери тууралуу маалымат берип, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев баштаган депутаттардын катышуусунда Кыргыз спортунун келечеги аталышындагы тегерек стол өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, орун басары Эдил Байсалов, спорттук федерациялар менен бирикмелердин өкүлдөрү, ардагерлер катышты. Кереге кеңештин жүрүшүндө дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруунун актуалдуу маселелери талкууланып, спорт боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын укуктук статусун жогорулатуу, ошондой эле мамлекеттик органдар менен спорттук федерациялардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу чаралары каралды. Бул тема боюнча Жогорку кеңештин депутаттары да сөзлөп, спортту жана дене тарбияны өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарын беришти. Чоң Алай районунун 30 жылдык мааракеси өттү. Салтанаттын урматына Чоң Алай районунда райондук мамлекеттик администрациянын жаңы имараты ишке берилди. Анын жалпы сметалык баасы 42 миллион сомго бааланган. Курулуш демөөрчүлөрдүн жардамы менен 2022 жылдын май айында башталып, 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилүүдө. Белгилей кетсек, Чоң Алай районунун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата райондун аймагында атайын иш-чаралар планы түзүлүп, бир катар инфраструктуралык объектилер курулуп, жыл бою калктын пайдалануусуна берилип келүүдө. Буга чейин ушул мектептерди бүткөн бир топ поколениядагы жигиттер, уул кыздарыбыз дагы ушул четте калбай, ушул Чоң Алай районундагы ушул жакшы алгылыктуу иштерге түздөн түз салымыбызды кошолу деп жакшы ниетин билдиргени бизди кубандырат. Көп социалдык маселелер чечилип атат. Көп жылдан бери курулуп келаткан Ташкал суу мектеби дагы буюрса аяктап келип атат. Биздин жаңы акимибиз келип, ушул райондук жаңы имараттар салынды. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков иш сапары менен Таласта болуп келди. Ал бир катар социалдык объектилердин кыш күрөөдөгү абалы менен таанышып, шайлоочуларына бир жылдык депутаттык ишмердүүлүгү боюнча отчет берди. Эл өкүлү барган Талас районундагы Таштөбө орто мектебинде орус классы ачылып, быйыл 1-класска кирген балдар орус тилинде окуй башташкан. Бирок окуу китептеринин методикалык куралдардын жетишсиздиги жаралып, Бактыбек Чойбековго кайрылышкан. Депутат Урусский дом коомдук уюмуна кайрылып,
41 аталыштагы китептер менен окуу куралдарын алып келген. Кыргыз тили, орус тили, англис тили үчүн керек үйнөлүк сүйлөшүүлөрдүн бирөө англисче болот, сыртка чыкканда ал жагына карап коюш керекпиз да. Талас шаарындагы орус мектептерге балдар батпай калган. Бүт эле ата энелери келишип, ошол 2-чи мектеп, 3-чү мектеп, 7-чи мектепке орното албай жүрөт балдарын. Андыктан жакынкы айылдардагы мектептерде орус класстарын ачуу зарылдыгы келип чыгууда. Экинчи жагы орус класстарды ачууда оңой маселе эмес. Биз деле ойлоп туруп орус класс десе эле мындай 1-чи классты ачып койсок эле болду, ошо менен кете берет экен. Жок, андай эмес экен. Анткени 4-чү класска чейин дагы баягы чыдап дагы бир мугалим тапсак, 2 мугалим менен иш алып барса болот экен. Анан 4-чү класстан кийин маселелердин баардыгы ошондо башталат экен. Мындан тышкары аталган мектептин терезелерин алмаштыруу зарыл. Көңүл бура турган дагы бир жактай мектептин эмеректери парталар жаңыртууга муктаж. Ал эми аталган райондогу Көкөй орто мектеби быйылкы жылы дем берүүчү гранттын эсебинен мектептин терезелерин алмаштырып алышкан. Ошону менен бирге эле мугалимдер менен болгон жолугушууда аталган мектеп 1975 жылдан бери капиталдык ремонттон өтпөгөндүгү айтылды. Жылуутуу системасынын турбалары чирип, жарыла баштаган. Ошондой эле Кубанычбек Нурбеков атындагы орто мектепте да депутаттын кийлигишүүсү менен терезелери алмашылган. Антсе да мектеп капиталдык ремонтко муктаж. Ушундай жакшы салым кошконуңуз үчүн сизге ушу мектептин жамаатынын атынан, ушул биздин окуучуларыбыз, ата энелерибиз да сүйүнүп атат. Ошолордун атынан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Чойбеков Талас шаарында өткөн жаштар саясаты боюнча тегерек столго катышты. Жаштар менен тыгыз иш алып барганга мен даярмын. Жакшы проекттер болсо, биз ошолду чогуу биргеликте мынакей мамлекеттик кызматкерлер менен, коомдук ишмерлер менен, ушул Жогорку Кеңештин депутаттары менен, шаардык кеңештин депутаттары менен чогуу бир кеңешип кескен бармакка оорубайт дейт. Кеңешип жакшы бир проекттерди кылсак, мындай Талас областына эле жакшы бир өбөлгө түзөт элек да. Иш-чаранын жүрүшүндө жаштар ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу, жергиликтүү мамлекеттик органдар менен биргелешип иш алып баруу, туш келип жаткан тоскоолдуктар жана аны чечүүнүн жолдору боюнча кеңири талкуу уюштурушту. Кийинки күнү эл депутаты шайлоочулардын алдында отчет берди. 1 жылдык ишмердүүлүгүм боюнча сиздердин алдыңыздарга келип, ошол отчетумду берейин деген ниетте турабыз. Ага айыл өкмөттөрүнүн башчылары, жергиликтүү тургундар, айылдык жана шаардык кеңештин депутаттары, маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин Адегенде депутаттын 1 жыл ичинде кылган иштери туурасындагы чакан тасма көрсөтүлдү. Анда ант берген күндөн тартып азыркы күнгө чейинки мезгил аралыгындагы Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун депутаттык ишмердүүлүгү баяндалган. Андан соң отчеттук иш-чара суроо жооптор менен улантылды. Шайлоочулар тарабынан трансформация, турак үй куруу үчүн жаштарга жер тилкелерин берүү, жөлөк пул чектөөдөгү адилетсиздик, жол көйгөйү, аш өтөр аркылуу жол куруу маселелери козголду. Эгер ошол жол бүтүп же башталып эбет калса, Таластарга абдан эле чоң иш болот эле. Караколдук биздин туугандарыбыз да айтып атат, бул жерде шамал болуп, кар турбайт деп атат да. Анан кышында барганыбыз жок, бирок жапыз. Эгерде боло турган болсо, бул өтмөктөн абдан жеңил эле жол болмок да. Ошону менен бирге эле Талас шаары үчүн саркынды сууларды тазалоочу жай куруу эң орчундуу маселелердин бири экени белгиленди. Отчетко катышкан аксакалдар ал боюнча мындайча ой бөлүштү. Ушуга чейин делегат депутаттардын келип элге отчет берген угайлык болчумун, көрөлүк болчумун. Бул биз үчүн абдан жаңылык болуп атат да. Буга чейин деле депутаттар шайлап добуш менен шайланып жүргөн. Анан ала учурларда аларда кээ бир кездерде кубалап жүрүп айта турган сөздү айта албай аркадан ээрчип жүрүп анан айттырып ушундай көйгөйлөр болчу эле. Анан бул Бактыбек андай эмес. Бул өзү келип наоборот, өзү келип сурап, өзү келип жолугуп, эл менен ушинтип чогултуп, атай бир күн мурун келип, 2 күн мурун келип жарыя кылып, кайрыга чогулат, ушунун баарын жарыя кылып анан келип ушундай бир жакшы учурлар, жакшы бир мөөнөттөр, күндөр пайда болуп атат. Эми назарыңыздарды жыл жаңырар алдындагы каалоо тилек жыл жыйынтыгында сөз кыла турган айрым урунттуу маселелерге бурабыз. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев 2023 жаңы жыл майрамына карата жалпы мекендештерди куттуктады.
Урматтуу мекендештер, сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан 2023 жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Өтүп жаткан жыл өлкөбүз үчүн олуттуу окуяларга бай болуп, ири реформалар менен эсте калды. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу калктын жашоо турмушун жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп, айлык маяналар, пенсия жана жөлөк пулдар жогорулатылды. Айрыкча билим берүү тармагын өнүктүрүүгө басым жасалып, шаарларда жана аймактарда көптөгөн мектептер курулду. Андан тышкары экономикабызда өсүштөр орун алып, стратегиялык маанидеги долбоорлор ишке ашырылып баштады. Алсак, балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу башталып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу багытында да алгылыктуу кадамдар жасалды. Кылым курулушу саналган бул долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылса, Кыргызстаныбыз байыркы жибек жолун кайра калыбына келтирери анык. Мындан сырткары быйыл өлкөбүздүн бүтүндүгүн бекемдеген олуттуу чечимдер да кабыл алынып, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек арабызды аныктап алдык. Бул ары татаал, ары жоопкерчиликтүү иш аягына чыккандыгы өлкөбүздүн келечеги үчүн өтө маанилүү. Мына ушундай чечкиндүү аракеттер менен жакын аралыкта Тажикстан менен чектешкен чек арабызды да тактайбыз деген ишеничтемин. Кымбаттуу журтташтар, жогоруда айтылган бардык реформалар жана алгылыктуу кадамдар Жогорку Кеңеш тарабынан да колдоого алынып, калк турмушун жакшыртууга багытталган кыйла жаңычыл мыйзам долбоорлору жана эл аралык макулдашуулар кабыл алынды. Ар бир депутат шайлоочулар менен тыгыз иш алып баруу максатында аймактардагы калктын жашоо турмушунан кабар алууну салтка айлантып, көйгөйлөрдү жеринде чечүүдө жигердүүлүгүн көрсөтүштү. Айрыкча эл аралык бир катар уюмдарга мүчөлүк кылган парламентибиз өлкө кызыкчылыгын дүйнөлүк деңгээлде коргоодо да өзүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Алсак, достук жана боордоштуктун аянтына айланган түрк мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын кезектеги жыйыны быйыл Чолпон Ата шаарында өттү. Ардактуу кыргызстандыктар, биз баарыбыз Кыргызстан деген куттуу үй бүлөнүн мүчөлөрүбүз. Андыктан баарыбыз күнөстүү өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн талыкпай эмгектенип, өз тармактарыбызда ийгиликтерди жаратуу менен алдыга жыла берели. Ар бир үйдө бакыттын күлкүсү жаңырып, коломтодон от, жүрөктөрдөн ыйман шамы өчпөсүн. Өлкөбүз өнүгүп, 2023 жыл кыргыз жергеси үчүн жакшылыктардын жана ырыс куттун жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Төраган Нурланбек Шакиев Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ичке суу айылында жайгашкан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жана балдарды реабилитациялоо борборуна барды. Ошондой эле Төраган Нурланбек Шакиев Сокулуктагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын бул борборуна кичи автобус белекке берди. Белгилей кетсек, Төраган Нурланбек Шакиев буга чейин ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнүнүн алкагында аталган мекемеге барып, жамааттын көйгөйлөрүн уккан. Андагы жолугушууда олуттуу маселе катары унаага муктаждык бар экени айтылган. Ага ылайык төрага резервдик фондунан каражат бөлүп, бүгүн реабилитациялык борборго Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобусту тапшырды. Убада кылдык элек караштырайлы деп, Жогорку Кеңештин атынан, Жогорку Кеңештин төрагасынын резервдик фондунан атайын каражат бөлүп, мына микроавтобусту ушул жерге алып келдик, автобусту. Анан эми бул биздин албетте арзубаган белегибиз. Буйруса дагы көп келебиз, көп маселелерди ушул жерде чечкенге аракет кылабыз. Мына ошентип 2023 жылда Астанабызды аттаганы турат. Ал эми өтүп бара жаткан 2022 жыл эмнеси менен эсте калды? Албетте, дүйнөнү жапырт каптаган кризиске мамлекетибиз туруштук берип, экономикалык туруктуулукка жетише алдык. Мугалимдер менен медицина кызматкерлеринин, мамлекеттик кызматкерлердин айлык акылары жогорулатылды. Тажик агрессиясынан жапа чеккендердин маселелери четинен чечилип, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүү, достук коңшулук мамилелерди бекемдөө аракеттери көрүлүүдө. Биринчи элдик курултайды өткөрүп алдык. Кандай гана олуттуу маселе болбосун, Жогорку Кеңеш дагы аралашып, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө четте карап турган жок. Албетте, Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө өбөлгө боло турган мыйзамдарды кабыл алып беришти. Эски жылды узатуу менен бирге жаңы жылга болгон эл өкүлдөрүнүн каалоо тилек, жылуу сөздөрү кийинки репортажда. Ушул жылы шайлоочулар тарабынан ынтымак фракциясынын лидеринин дарегине 2500дөн ашуун кайрылуу келип түшкөн. Алардын 75% элдин кызыкчылыгына чечилип, бир катар мыйзам долбоорлору демилгеленип, Бишкектеги кара түтүндөн арылуунун аракетин бир катар тармактын өкүлдөрү, эксперт экологдор менен бирге изилдешкен.
2022 жыл Кыргызстан үчүн бир жагынан жакшы жыл деп да айтсак болот. Албетте оор күндөр да болду. Көйгөйлүү маселелер ушул Бишкек шаарында болобу, Кыргызстанда болобу токтомдорду кабыл алдык. Токтомдордун бири ушул ыш маселеси, Бишкектеги болуп аткан смог маселеси боюнча дагы аны кантип жок кылабыз, канча жылдар жок кылабыз жана буларга ким жоопкерчиликти алат. Bundan нары сроктору менен өзүнүн атайын тапшырмалары менен 2 жылдык мөөнөт менен ошондой токтомдорду кабыл алдык деп айтсак болот. Биз ушул элдин астында шайлоо учурунда эле эмес, жалпысынан ушул жыл ичинде бир 4-5 жолу жолугушууларга барып келдик. Алардын айткан наказдарын аткардык деп айтсак болот. Эми жогорку кеңештин 2 өзгөчө милдети бар. Бул биринчиси мыйзам жазуу болсо, экинчиси ошо мыйзамдарды контролдоо функциясы. Жана эми үчүнчүсү жазылбаган функция бул ушул элдин үнүн жеткизүү жана элдин көйгөйүн чечүү маселеси да. Мыйзамдарга карай турган болсок, билесиздер, элдин жашоосун жакшыртуу максатында жакшы мыйзамдар жазылды деп бүгүн айта алам да. Эми албетте 2023 жыл жакшы жылдардан болсун деп айтат элек. Кудай ар бир үй бүлөгө ырыскы береке берсин деп каалайт элек. Үй бүлөлүк бакыт болсун, жалпы мамлекетибизде тынччылык болсун, ынтымак болсун. 2022 жылы Альянс фракциясынын депутаттары тарабынан 20дан ашуун мыйзам долбоорлору сунушталып колдоо тапкан. Алардын басымдуу бөлүгү билим берүү тармагындагы агартуучулардын ишин жакшыртууга багытталган. 2022 жыл Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктар үчүн чек арадагы биздин айрым кайгылуу окуялар дагы болуп өттү. Бирок ошол эле убакта туруктуулуктун жана стабилдүүлүктүн жылы болду деп ойлойбуз. Биз дагы эл өкүлү катары Альянс фракциясынын депутаттары бир 20га жакын мыйзам долбоорун демилгеледик. Анын басымдуу көпчүлүгү жанагы кесиптик билим берүүлөрдү колдоо, ошондой эле жанагы музду ордунан жылдырып, билим берүү системасынын түп тамыры менен өзгөртө турган мыйзам долбоорлордун сунуштап жатабыз. Анын ичинде бир токтом долбоорун кабыл алдык. Мына Бишкек шаарынын өзүндө эле 100 000 балага мектеп жетишпейт. Ошондой эле региондордо жалпы Кыргызстан боюнча ушу 22% гана биз бала бакчаларды камсыздап атабыз. Мына ушул маселени чечиш үчүн мамлекетке караган бош турган имараттардын бардыгын мектеп бала бакчага берүү боюнча токтом долбоорун чыгардык. Ошондой эле жанагы лицензияларды жок кылган, бюрократияны жок кылган, ошондой бир системага жол ачкан мыйзам долбоорлорун азыр сунуштап жатабыз. Андан башка дагы бир топ фракциянын көчмө жыйындарын өткөрдүк. Ушунун бардыгы мен ойлойм жакынкы убакыттарда өзүнүн натыйжасын берет деп. Эми 2023 жылдагы биз ушул эле багытта мыйзам долбоорлорубузду аткаруу менен бирге, эл өкүлчүлүк милдеттерибизди аткаруу менен бирге ушу 7 областка барып ушу көчмө жыйындарды өткөрүп, биздин министрлер кабинетине ар кандай сунуштарды берип, бир натыйжалуу жылдардан болот деп ишенем. Өлкөбүз үчүн 2023 жыл туруктуулук, стабилдүүлүктү алып келген, ошондой эле бир экономикабыз жогору карай өскөн, ар бир үйдө киреше көбөйгөн, кайгы капа болбой, кубаныч гана тартуулаган, жанаң ушу жакшы кабарлар болгон жылдардан болсун. Азыр бүт дүйнөдө көрүп атасыңар, мындай олку-солку заман, ошондой кырдаалда биздин чакан Кыргызстаныбыз аман эсен болуп, ушул туруктуу өнүгүүгө карай багыт алган жылдардан болсун. Элибиз ушул оору сыркоодон, апаттардан алыс болуп, сак саламат бир байгер турмушта жашаган жылдардан болсун деп каалоо айтат элем. Элдик депутаттык тобу Бишкек шаарынын экологиялык абалына өзгөчө басым жасап келүүдө. Таштанды полигонунда көчмө жыйын өткөрүп, Борбор калаанын экологиясына жана шаар тургундарынын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жаткан жагдайды чечүү маселесин жеринде талкуулашкан. Ал эми 22 миллион евронун кайда которулганын иликтеген депутаттык комиссия түзүлүп, бул жаатта олуттуу мыйзам бузуулар бар экени ачыкталган. Ушу жогорку кеңешке депутат болуп келгенибизге 1 жылдын жүзү болду, 1 жылдан да кичине ашты. Ушул бир мандаттуу округтан шайланып келген депутаттар жыйналып, ошол өзүбүз элдик топ деп 14 депутат биригип, ушул бир фракция болуп иш алып барып атабыз. Ошол 1 жылдын ичинде бир ондогон мыйзамдарды жаздык. 60-70% бүгүнкү күндө өттү. Ошол кыргыз элине, ошол кыргыз мамлекети үчүн деп мыйзамдарды баягы тууралап жазып, ошол мугалимдер үчүн, ошол эле бүгүнкү күнү жер боюнча трансформация боюнча дагы өткөн жумада фракция өткөрдүк. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Ар бир
үй бүлө татыктуу жашап, ден соолукта болуп, ар бир балдарыбыз жакшы окуп, жакшы мектепте, жакшы садикте билим алса деген ойдобуз. Тажик агрессиясынан жабыркагандардын ал акыбалы суралып, бардык депутаттар жеринен кабар алышкан. Чек ара тилкелерин тактоо, жергиликтүү калктын бейпил жашоосу үчүн кепилдик, алардын документтерин иреттештирүү эл өкүлдөрү тарабынан парламенттик трибунада байма-бай көтөрүлдү. 2022 жыл жалпы элибиз үчүн, анын ичинде мына жогорку кеңеш үчүн дагы жаман жылдардан болгон жок. Көптөгөн жетишкендиктер болду. Албетте, Баткен окуясы бардыгыбыздын кабыргабызды кайыштырып, оор окуяга туш болгонубуз белгилүү болду. Бирок ошол оор окуядан дагы элибиз ынтымак менен, биримдик менен чыга алдык десек болот. Биздин ишеним фракциясы 2022 жылы өзүнүн биринчи көчмө жыйынын дагы ушу Баткенден баштады. Андан тышкары өзүнүн жыйындарыбызда биз көп маселелерди карадык, социалдык, экономикалык мааниге болгон. Ушул элибизге кандай жардам кылса болот деген аракеттерди кылдык. Мыйзам чыгаруудан тышкаркы иштерибиз. Ошондуктан мен ишенимдүү айтып кете алам. 2022 жыл парламент өзүнүн мыйзам алкагында өзүнүн жумушун жакшы аткарды. Алдыда болсо мына 2023 жыл келе атабыз. 2023 жыл жалпы элибиз үчүн жакшылыктын, тынччылыктын, биримдиктин жылы болсун. Мен ойлойм, алдыга өнүгө турган убакыт келди. Мына 22 жылдын жыйынтыгы менен дагы бүт социалдык мекеме ишканалардын иштегендердин, өзгөчө мугалимдердин дагы айлык маянылары көтөрүлгөндүгү бардыгыбызга белгилүү. 23 жылга аткаруу бийлиги алдыга чоң максаттарды коюп, 500 миллиардка чейин жеткиребиз деген бюджетти одасын берип, мына парламентибиз бекитип бердик. Ойлойм, Кыргызстан үчүн ушул өнүгүү өсүүгө биз жөн эле ушул социалдык эле маселелерди карабай, алдыга максат коюп, жалпы элибиздин жыргал жашоосун камсыз кылууга убакыт келди деп эсептейм. Бардыгыңарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Депутат Алишер Козуев келе жаткан жыл жалпы кыргыз журту үчүн жакшылыктын гана жылы болсун деген изги ниеттерин билдиришти. Бардыгыбыз биримдикте жөнөкөй жарандан баштап жогорку бийликтегилерге чейин бир ниетте боло турган болсо, Кудай кааласа жакшы жылдардан болот деп эсептейм. 2023 жыл жакшылыктын, ийгиликтин, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Депутат Шарапат Каммажитова Бишкектеги Аярлук катмардагы балдар тарбияланган окуу борборунун жана Чүй облусундагы балдардын социалдык реабилитациялык мекемесине барды. Ошондой эле депутат балдарды жаңы жылы менен куттуктап, аларга майрамдык маанай тартуулады. Аны менен катар бир топ көйгөйлөрдү жеринде таанышып көрдү. Депутат Шарапат Каммажитова алгач Бишкек шаарынын интеллектуалдык өнүгүүсүндө көйгөйлөрү бар балдардын номер 4 атайын мектепке чейинки билим берүү уюмуна барды. Мында балдарды жаңы жыл майрамы менен куттуктап, майрамдык билектерди тапшырды. Эл өкүлү андан ары айденек жашы жетелек балдар үчүн реинтеграциялоо борборуна баш бакты. Борбордун ишмердүүлүгү менен таанышып чыгып, андан соң балдардын майрамдык концертине катышты. Атайын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төраганын алдында түзүлгөн аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендерлик теңчилик боюнча кеңешменин атынан куттуктап, ушул төраганын атынан силерди жаңы жылыңар менен куттуктайм. Ошондой эле ушул жерде мына ушул балдар менен күндөп түндөп ушул жерде чогуу, жоопкерчиликтүү, өтө түшүктүү эмгекти аркалап жүргөн мына коллективге, Элмира Темирбековна, сизге жана сиздин коллективиңизге
өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал учурда Айденек борборунун жетекчиси чечилбеген көйгөйлөрү менен бөлүштү. Борбор 45 кишиге ылайыкташканы менен келген балдардын саны 50-60га чейин жетет. Аталган жайда балдар 6 ай гана тарбияланат. Бул убакыт аларга аздык кылат. Биздин Айденек борбору 3 жаштан 18 жашка чейинки турмуштун оор кырдаалына кабылган балдарды тарбиялап өстүрөбүз. Бул балдар бизге 6 ай гана убакытка келет. 6 ай убакытта биз балдарды реабилитациялап, кайра жакшыраак эмеге үйрөтүп, анан чыгарышыбыз керек. Жакшы тарбиялап өстүргөнгө биз 6 ай мөөнөт асыраак болуп турат. Ошон үчүн балдар же үйгө кайтарылат, же болбосо туугандарына берилет, же болбосо эгер эши ала турган киши жок болсо сот аркылуу ата-энелик укуктарынан ажыратып, балдарды сот аркылуу интернаттык ишканаларга жайгаштырабыз. Иш сапардын жүрүшү Чүй облусундагы балдардын социалдык реабилитациялык мекемелеринин ишмердүүлүгүн көрүү менен улантылды. Чоң ыраазычылык билдирип коелу деп келдик. Ошондой эле жаңы жылыңыздар менен куттуктап, ушу жаңы жылда дагы ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып, ден соолукта болуп, ушу кыргыз элинин айрыкча ушу келечегибиз болгон балдардын тагдырына өтө чоң салым кошуп атасыздар. Депутат андан ары Токмок шаарындагы Бактылуу балалык үй-бүлө тибиндеги муниципалдык балдар үйүнө, ошондой эле көмөкчү мектеп интернатына барды. Баарыбыз тең ушул балдар деп аракетибизди кылып атабыз. Ушул баары тең ишке ашкандай, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мындан тышкары депутат Шарапаткан Мажитова чек арадагы жаңжалдан Улан-Баткен облусунан Бишкекке көчүүгө аргасыз болгон көп балалуу үй-бүлөлөр менен жолугушту. Эл өкүлү кабар алган жерлерге Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин атынан берилген жаңы жылдык белектерин тапшырды. Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Айдарова Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилиги менен биргеликте номер 2 аялдар абагынан кабар алды. Алгач эл өкүлү ал жердеги аялдардын жашоо шарты, ошондой эле жасаган жумуштары менен таанышып чыкты. Учурда абакта 220дан ашык аял жаза мөөнөтүн өтөөдө. Айрымдары тигүүчүлүк менен алектенип жана нан бышырып акча табышат. Бул 18ден 70 жашка чейинки аялдар жазасын өтүп жатышат. Анын ичинде 3 жашка чейинки балдар менен отурган 8 аял бар. Андан соң депутат абактагы аялдарды жаңы жыл майрамы менен куттуктап, сабырдуулукка чакырып өттү. Эл өкүлүнүн демилгеси менен аялдарга майрамдык концерт тартууланып, белектер тапшырылды. Жаңы жылда үйүңүздөрдө тосуп алганга насип этсин, кийинки жылы бала чакаңыздардын, ата-энеңиздердин үйүнүн ичинде ысык тамакты жеп отурган күндөр насип этсин. Сиздер да бир жол жаңы жылыңыздар менен. Жогорку Кеңештин айым депутаттарынын форумунун төрайымы Гүлшаркан Култаева ишкер айымдарды куттуктап, ардак грамоталарды ыйгарды. Ага Кыргызстандын экономикалык жана социалдык чөйрөсүндөгү иштерге жигердүү аралашкан жана өз ишин мыкты билген мугалим, дарыгер жана ишкер айымдар чакырылган. Алгач Жогорку Кеңештин айым депутаттарынын форумунун төрайымы Гүлшаркан Култаева жыл жыйынтыкталып, ар тармакта артыкчылык көрсөткөн айымдардын ишин баалап, ыраазычылык билдирди. Ар тармактардан, жеке ишкерлик жактан жана ошондой эле социалдык жактан эмгектенген, экономикага салым кошкон, ошондой эле мугалим, врачтарды өздөрүнүн кесибине жараша ар бир тармакта артыкчылык көрсөткөн аялдарды тандап алып, мына форумдун атынан биздин айым депутаттар буларга күч, кубат жана дем берүү максатында жаңы жылдын алдында форумдун ардак грамотасы менен сыйлап отурабыз. Иш чаранын жүрүшүндө Нилуфар Алимжанова чакырылган конокторду куттуктап, аялдар коомубуздун кыймылдаткыч күч экенин белгиледи. Үй-бүлө бекем тынч болсо, анан аял киши чоң жакшы жумуштарды аткарат. Ошондон мен сиздер менен, аялдар менен сыймыктанам. Өзүм аял болгонума да сыймыктанам. Ошон үчүн жаңы келген жыл бизге чоң ийгиликтерди алып келсин, заманыбыз тынч болсун. Өз иштеген тармакта ийгилик жараткан аялдарга айым депутаттар форумунун ардак грамоталары тапшырылды. Сыйлык ээлери алардын эмгектери бааланып жатканына ыраазычылык билдиришти. Ушул жерге мыкты аял заттарынын арасына кошуп чакырганыңыздарга өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана ушул кыргыз элимде бардык замандаштарымды кирип келе жаткан жаңы коен жылы менен куттуктаймын. 2023 жыл бардык кыргызстандыктар үчүн жакшылыктын жылы болсун деген тилек менен биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кышкы эс алуудан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.